Карап турдум бул дүйнөгө тас сыяктуу дал болуп, жел жүрбөстөн желбиреди апакемдин шал жоолук деген саптарды бала кезде поэзияга кызыгып абдан тамшанып окудум эле. Ушул саптар таланттуу акын Алым Токтомушевго таандык. Кыргыз Республикасынын маданиятын эмгек сиңирген ишмер, атактуу журналист, адабиятчы, акын Алым Токтомушевду жалпы биздин окурмандар, телекөрүүчүлөр анын курс жазган макалалары аркылуу, кезегинде Асаба, Агым деп аталган гезиттер аркылуу абдан жакшы билишет. Алым Токтомушевдун жакында эле мына биздин студиябызга алынып келинди. Сыясы ургай элек Жол бүгүн деген жыйнагы жарык көрдү. Ушул жыйнактын буйруса 13 декабрда бет ачары Алыкул Осмонов атындагы Борбор шаарыбыздагы улуттук китепканада болгон турат. Маегибиздагы ушул иш-чарага байланыштуу болуп атат. Ушул китепти түзгөн, чыгарган Алым Токтомушевдун кесиптеши, таланттуу журналист кызыбыз Аскер Сакыбаеваны, ошондой эле филология илимдеринин доктору, профессор Венера Акматованы чакырдык. Куш келипсиздер деп сөзүбүздү баштасак. Аскер, дээрлик чейрек кылым деп коебуз өмүрдүн. Алым агайыбыздын окуучусу болдуңуз, шакирти болдуңуз, калемдеши болдуңуз. Алым Байкени сизден артык деле билген саналуу кишилердин бирисиз да. Ушул Жол бүгүндү ушундай жыйнак кылып чыгарууга эмне түрткү болду? Саламатсыздарбы? Урматтуу көрүүчүлөр, Атахан сурооңо рахмат. Муну эми баштаганда Алым Байкенин көз өтүп кеткенине быйыл 11 жыл болду. Тилекке каршы кеч чыгып калды. Мындан эртеле чыга турган китеп болчу, бирок эми шарт жагдай ушундай болуп калды да. Эми ушуга да шүгүр. Бул китепти чыгарууга мен ошол Алым Байкенин көз өткөн 2014-жылы мен өзүмө сөз бергем да. Мен кийин эмнеси болсо дагы ушул китепти чыгарам. Алым Байкенин көп кийинки муунга үлгү катары таштап келе турган материалдары, макалалар, аналитикалык макалалар абдан көп да. Бул Асаба, Агым эле эмес, Кыргызстан маданияты кесипинде иштеген жакшы маектери, андан ары Ала тоо журналында, кийин Асаба, Агым, Алас, андан кийин акыркы кезде иштегени Алым Байкенин жаңы Ала тоо журналдарында иштеп калбадыбы? Ортодо дагы бир топ кесиптер бар. Ошондой, эми шарт ошондой болуп калды, ошондо иштеген да Алым Байке. Анан көз өтүп кетти, ошону мен чыгарам деп өзүмө убада бергем. Анан жыйнап чыгарганга аракет кылдым. Биринчи бул кандай болду? Мен билчү элем да, бул материал абдан көп. Мен өзүм күнүгө китепканага барып, мындай тандап, же бир мындай көчүрүп алганга мүмкүнчүлүк аз. Ошон үчүн мындан бир топ жыл мурда ошол улуттук китепкананын директору Жылдыз Бакашева болчу. Мен ал кишиге кат жазып алып кирип, анан кайрылдым да. Анан мен өзүм түздүм, мага 15 жылдык архив керек. Асаба эле эмес, биз Кыргызстан маданиятынан баштадык да. 1991-жылдан тарта 2007-2008 жылга чейинки архивди сурадым мен. Ушуну Алым Токтомуштун макалаларын жыйнатып берсеңиз деп. Анан архив абдан чоң болгондуктан эже менен макулдашып, биз аны ошол китепкананын кызматкерлери жыйнап беришти мага. Эми ал көп убакытты алды, себеп дегенде баягы эски гезиттердин подшивкалары буларда абдан көп экен. Аны деген жанакындай кол арабага салып түртүп келип, мындай көчүрмө жасаш керек экен. Андан кийин кайра мындай кагаз түрүндө оңдоп чыгыш керек. Анан мындайча айтканда бул кара жумуш абдан көп болду да. Ошондой болду, ошентип алдык. Анан кийин ал ортодо мен өзүмдүн турмуш тиричилигим дагы турду дегендей, ал учурда китеп токтоп калды. Бирок мен эч качан Алым Байкени унуткан жокмун. Эми баягы арбагы бийик киши да. Дайыма эстеп, ушул убаданы ушуну чыгарсам болот эле деп, анан абдан аракет кылып мындай жыйнап келдим да. Анан ошол китепти, материалдарды жыйнап алууга ошол биздин Асабада, Агымда иштеген менин кесиптештерим, мисалы Нуркан Керимбаев, мыкты жазуучу акыркы кезде, мыкты журналист, ошол жардам берди. Баягы материалдарды жыйнап алып, биз эми бир белгилүү бир суммада акча төлөдүк китепканага. Андан кийин ошол материалдардын баарын иреттеп, жыйнап, мындай бир калыпка салганга дагы күч керек болду дегендей, ошондой нерселерди төлөп бергенге Нуркан Керимбаев абдан жардам берди. Мен ошол жерден айтып коюшум керек.
Анан ошентип отуруп жыйнап баарын иреттеп, баягы билесиз, эми басма иши гезиттики белгилүү да, баягы PDF формат, андан Wordко түшүрүш керек, анан тазалаш керек, анан Иши тандаш көп, кара керек, жумуш, иши кылып, мындайча айтканда кара жумуш абдан көп да. Ошонун баарын иреттеп, ошонун баарын жакшынакай кылып, анан ушул кезге келди. Анан ошентип даярдап коюп отурсам эле каражат маселеси жок. Аңгычакты заман доор өзгөрдү дегендей, баягы китеп чыгара турган кагаз да кымбаттап кетпедиби? Мына акыркы кезде согушта чыгып кетип, биз баягы Кыргызстанга кагаз башка жактан келет да. Ошентип отуруп эле баягы ушундай бир эме болуп кетти да, узарып кетти. Китептин чыгышы, Анан ошо быйылкы жылы баягы даяр болуп, уже бүт баары бардык жактан даяр болуп калган. Анан мен чыгынып, ушул быйылкы жылдын жазында ошого дагы менде асабада иштеген менин кесиптештерим, мына Төлөгөн Сулайманов, мыкты акын, ошол кезде депутат Мирлан Самыйкожо, ошол жигиттер мага мындай мен айтсам, эже биз жардам берели деп жардам беришти. Анан мен кат жазып алып, ошол кезде Жогорку Кеңештин төрагасы Нурлан Торгунбек уулуна кайрылдым. Мен ушундай китеп даярдадым эле. Бул эми мага эмес, бул Кыргызга керек, кийинки муунга керек, биринчи кезекте журналисттерге керек. Баягы жазам, жакшы жазганды үйрөнөм, жакшы сүйлөгөндү, мындай терең жазганды үйрөнөм деген кишилер үчүн, анан эми жалпы коомчулук үчүн керек деп мен кайрылдым. Анан тилекке жараша ал киши жок деген жок, мени кабыл алып, угуп, анан кийин ушул китепке чыкканга мен жардам берейин деп, ошо төраганын фондусу болот экен, Жогорку Кеңештин, ошол тиешелүү сумманы бөлүп берди. Анан ошол каражат менен ушул китеп чыкты. Анан мен эми өмүрүмдө биринчи жолу китеп чыгардым. Эми китеп чыккан кишилер мен үчүн ыйык кишилер да, эми себеп дегенде китепти биз баарыбыз барктайбыз да. Анан эми китеп десем мен аябай катуу даярданыптырмын. Ошо көп жылдык, ошо тандалгандан кийин материалдар типографияга алып барып эсептетсем 1000 бет болуп чыкты да. 1000 бетти кылып даярдап алыптым. Анан өтө көлөмдүү кылып, анан айтышты, эже мунуңузду 2 китеп, биринчи, экинчи томдук кылыңыз, болбосо бөлүңүз 500төн деп айтты да. Анан мен баягы өзүмдүн мындай даярдап келген оокатым да көп жылдан бери ушуну чыгарсам деп дегдеп келген. Анан эми макул, эми 2 томдукка чыгарганга чоң каражат жетпейт деп, анан ошо жарымын кесип жок дегенде анан 500 бет кылып анан чыгардым. 31 жарым басма табак, ошо 500 бет болду китеп. Анан ошондо дагы ошо китеп жакшы деп айтып атышат, эми бирок мен өзүм кемчилдигин азыр көрүп атам. Азыр кемчилдигин айтпай турмуз, азыр келебиз, Рахмат, жакшы. Венера айым, негизи сиз илимдин докторусуз. Анан баягы биз эсимде ушу маданият өзүнчө кеп, Алынбай Киш деген. Анан асаба, агым деген кесиптерди күтүп, эсиңизде болсо, анан күркөлөрдөн сатып алып, колдон колго өтүп, анан кандай ырлар чыгыптыр ал жерге, кандай макалалар чыгыптыр деп окучубуз да. Анан Алынбайкенин жана Жол бүгүн деген мындай кыска, мындай бир колонка рубрикасы чыкчу. Баш макала болчу. Баш макала. Ошондон эле биздин республикада эмне экономика жагында, эмне кемчилик болуп атат, Жол бүгүн деп айтып турбайбы? Ошондо эми андай сөз менен, андай тил менен ар ким айтып да албайт да. Аны жазыш үчүн да бир укмуш даярдык керек. Анан илимде канчалык деңгээлде ушул Аскер айым айткандай кийинки муунга жана үлгү болуп бере алат ушул тексттер? Сиз эми айткыңыз келип атат окшойт. Салжан Жигитов агай өмүр бою эле өрнөктүү текст ооба, өрнөктүү текст жазалы, өрнөктүү текст жазылсын деп эле өтпөдү. Анан ал кишинин бир эскере өзүнүн айтканы бар да, мен өлгөндөн кийин тиги менин мүрзөмө бул бирөөлөрдүн катасын оңдоп жүрүп өлүп кеттир деп жазып койгула депчи. Ансыгарындай ошол Салжан агай, ошол мезгилде Алым Токтомушевдер, ошолордун баары биригип ошол мезгилдеги бир өзүнчө бир доор болгон экен да. Өзүнчө доор. Өзүнчө бир доор болгон экен. Мен себеби ал мезгилде жаш элек жогоруда агайларыбыздын жазгандарын артынан кууп окудук, таасирлендик. Ошо билинбей атып эле биз аябай көп таасирлениптиз да ошолордон. Анан багыт алган экенбиз азыр ойлосомчу. Анткени булардын тексттеринде булар жөн эле бир карапайым сөздөр жок эле. Бир мындай бир ойлонууга түртө турган бир
бир күчтүү бир аналогиялык салыштыруулар Анан болот терминдери биз укпаган деле. Аны карап окушуна даярдык керек экен. Жаңы терминдер болор эле, жаңы багы доор өзү бир терминдерди, түшүнүктөрдү алып келет го. Ошондой түшүнүктөр болор эле. Анан ошол мезгилде дагы бизге эле эмес, орустардын өзүндө багы диссиденттик маанайда жазган жанагы Розанов, философтор. Бул Розанов деле көп жыл орустардын өзүндө деле мындай тыюу салынып, окулбай жатып, анан кийин эле китеби чыгып, белгилүү болуп калды да бул кишичи. Анан биздин окурмандарга деле көп деле белгилүү эмес, бирок аябай мындай коомду ар тараптан изилдеген бир чоң күчтүү философ да бул. Анан ушул кишинин жазгандарына токтолуп, анан ошол мезгилде мен байкадым да, азыр бул китеп менен таанышып чыккандан кийин бул Алым Токтомуштун макалалары ошол мезгилдеги багы демократиялык, либералдык көз караштардын, экономикадагы, саясаттагы, маданияттагы биз үчүн аябагандай бир чоң терезе болгон экен да ошол мезгилдеги жаштардыгачы. Эми Алым Токтомушев агайды тиги аскер жогоруда эскерип атпайбы, булар түздөн түз бактылуу экен, ийинде иштешиптир. Билинбеген менен залкарлар менен иштешиптир. Укмуштай, мен айтып атам, бул китепти эми Алмагайдын тиги эмгегин чыгарып атасың, эми кийинкисинде сен өзүң мемуар жаз депчи. Аскер өзү жазыш керек да мемуар. Ал мезгилде Асабада деген Алым Токтомушев ага, Жолдошбек Зарлыкбеков, карачы кандай кишилер? Мелис Эшимкановдун өзү, Эрнис Асеги уулу, силерге байма-бай каттаган ким Мырза Гапаров, ким Салижан Жигитов, анан канча эле таланттуу адамдар ошо Асабанын тегерегинде жүрдү. Анан Аман Токтогуловдун дагы мынакей тиги жакшынакай тиги интервьюсу бул деген табылгыс да бул. Аябагандай чоң мурастар. Анан мен бир нерсени баса белгилеп айткым келип атат да, мен жогоруда айткан улуу инсандардын, залкарлардын, сөзүнүн чыныгы маанисиндеги залкарлардын, өз кесибинин профессионалдардын бул ошол билинбегени менен ошол мезгилдеги Асаба агым гезиттери ачкан экен. Булардын дүйнөсүн ачкан экен да. Жанагы Алым Токтомуштун интервьюларында булар ушунчалык төгүлүп, анан булар мындай бир чектелген, бир бетке эле ой жүгүртүү эмес, ал жерде бүтүндөй чыгармачылык жөнүндө, дүйнө жөнүндө, анан бир эле адабият жөнүндө да эмес, ошол мезгилдеги биздин мындай коомдун агымы, доордун үнү болгон экен да буларчы. Анан ошолор тиги өздөрү дагы багы суроо жакшы берсе аябай чечилет эмеспи? Алым Токтомушев агай да аябай сонун суроолорду берген да. Тиги анан ошого жараша тигилер да чечилип, ошондой кенен чабытташкан да. Карапайым жөнөкөй суроо берсе ошондой жооп аласың да. Алым Токтомушев агайдын суроолору аябагандай мындай терең суроолор болгон экен да, интеллектуалдык, бийик, мындай ойго түрткөн суроолор болгон экен. Анан ошого жараша бардыгы аябагандай мыкты ой чабыттарын Кадыркул Даутов агайдын да интервьюсун бул жакка кириптир. Эми чындыгын айтканда биз багы гезитти ойлойбуз да, бул багы текучка деген сөзүңөр барбы? Бул эми жанагы эме да, бир шаркырап эле агып аткан окулуп эле агып кеткен да. Гезит чыккан күнү унутулат деген сөз бар да. Унутулат деп чыккан күнү унутулат. Бирок ушуга мен бул китепти окугандан кийин мен андай эмес экен да. Маанилүү жазылган, мыкты жазылган текст, макалалар бул өлбөс өчпөс. Маанисин жоготпойт, Жоготпойт экен. Себеби мына могу китепти карап отуруп, мен ошол Алмагайдын жазгандарын 97-98 жылдагы. Азыр да актуалдуу. Азыр дагы актуалдуу. Азыр дагы актуалдуу. Мен ошол мезгилде дагы окугам, азыр да баарын окуп чыктым. Аябай эле мындай ушунчалык берилүү менен, кызыгуу менен дагы деле көп нерсе алсаң болот, дагы деле биз ушундай бир тексттерге жетпей жүрүптүрбүз, ушундай аналитикага жетпей жүрүптүрбүз, биздин журналистика деле, адабият таануу делечи. Аябагандай маанилүү. Анан канткен менен бул кишилер өздөрү деле билбей эле кетти болуш керек. Булар ошол өздөрүнүн доорунан да алдыда жүрүшкөн адамдар болгон экен да буларчы. Багы кыргыздын ошо дүйнөлүк контекстте булар ой жүгүртүшүп, анан кыргыздын турмушун, кыргыздын менталитетин, кыргыздын жашоосун булар бир алдыга көрүшкөн экен да. Алдыда кандай болот, кай жака барабыз, кайсы талды кармайбыз деп мына ошондой ой жүгүртүшкөн экен да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө деле аябай актуалдуу. Мен ойлоп атам, айрым жерлерин аябай белгилеп да койдум. Биздин жанагы бүгүнкү социалдык маалымат каражаттарына да улам берип турушубуз керек экен. Азыр деле, азыр деле.
Мен есіме түшіп кетті, бүгін бұйрық екен да қарасаңар. Біз ушул китепти жөнүндө сүйлөшүп атсак, бүгүн 9 декабрь азыр есіме түшүп атат. Мелис Эшимканов агабыздын туулган күнү. Туулган күнү. Бүгүн биз атайын жасаган жокпуз, ушул күнү эфирге чыгып отурабыз да. Бул дагы бир ишарат, бир нерсенин күчү болуш керек деп ойлоп атам да. Анан мына аскер ачыгын айтсаңыз, ушундай жазыш үчүн ал кезде жана президенттер сындап, министрлер сындап, сүрөттөрү менен коюп төмөл окуш эле да. Анан Мелис Эшимканов деген мыкты журналист, мыкты адам силерге мотиватор болуп турду да. Ошол кандай болуп атты мисалы? Эрдик күч берип, аскер. Жас кыла коркпойду, Ал баары болчу. Ар ким эле минте албайт да. Коркот да, эртең келип баарыбызды камап салса эмне болот депчи. Мисалы. Ооба эми. Ага да жүрөк керек да. Ооба. Алынбайке. Кандай болчу эле ушул жерде Алынбайке? Алынбайкенин 2008 жылы чыккан Эски дептер деген китеби бар. Абдан билесиң? Ооба. Ырлар, котормолор, кара сөз, анан өзү абдан бир ушунчалык чоң тандап чыгарганда мыкты ырлары бар ошол жерде. Анан ошол жерде баш жагында өзүнүн интервьюсу бар. Анан ошол жерден жана тарых, Сталиндин учурундагы ата бабасы тиякпай баарын айтып келип, анан кантип журналист болуп калдыңыз десе айтат. Мен де чынында мындай олуттуу эмемде мен бир чоң адабиятчы катары чыгайын дегем дейт да. Алынбайке эми Ала Тоо журналын иштеген, Кыргызстан маданияты, адабиятты аралашып жүрдү чынында. Дей ошондой оюм бар болчу дейт. Анан кийин аңгы чакта эле 90-91 жылдар заман алмашып кетти. Биз өзү алдыбызча болуп калдык. Гезиттер мурдагыдай жашай албай калды. Анан эле Мелис Эшимканов мени Асабага чакырды дейт. Келиңиз иштеңиз деп. Анан мен кичине кетенчик деп анан бирок кайра ойлонуп, мейли эми адабият, маданият жагын жазышып берейин деп келдим дейт. Анан келсем эле Мелис, алке сиздин колуңуздан келет, сиз жазыңыз могу жерден. Сиз саясатты жазыңыз, экономиканы жазыңыз, сиз жасасыз деп ошентип айтты дейт. Анан эми жасасың деп турса, баш редактор болсо эмне кылам дейт. Анан эмне кылыш керек? Даярданыш керек да дейт. Мына көрдүңөрбү? Акылдуу кишинин кылары кандай? Башка бирөөлөр болсо отуруп эле жазып кирмек. Баягы өзү билгендей кылып элечи. Алынбайке даярданды. Окуду, экономиканы окуду. Экономика деген эмне? Саясат деген эмне? Татаалдуу, өтө татаал нерселер. Дүйнөдө кандай, биздин кошуналарда кандай, Кыргызстан саясаты кандай болуп баратат, бийлик эмне кылып атат, ошонун баарын окуп, анан даярданып, анан жазып баштады. Анан ошо жазганда ошол мына азыркы учурда социалдык тармактар бизде чоң резонанс жараткан бир маалымат булагы болуп атпайбы? Азыр мен салыштырып көрсөм, ошо илгери Асаба гезити азыркы учурдун социалдык тармак экен да. Ошол коомдо болуп аткан сүрөттү тартып көргөзүп турат, эмне болуп атат? Ошол коомдо болуп аткан эл арасындагы сөздү, саясатты, элдин маанайын, анан жүрүп аткан саясат, экономика каяка баратат деп ошонун баардыгын мындай жөн куру сөз эмес, факт менен Алынбайкенин ушундай сөзү бар болчу да. Мисалы, эми көп эле киши менен каршы болуп, кайма айтышып, тартышкан учурлар болду да, анан дайыма айтчу Алынбайке. Фактыга факт менен, санга сан менен, аргументке контр аргумент менен жооп бериш керек. Анан жанакындай кыргызча эле тиги айтарга сөзү жок калса, анан бир керт башына асылып, же бир баскан жекелигине асылып кетет, баскан турганына асылган, ал мындай эме эмес, талаш тартыш эмес. Андайды сөз кылып кереги жок, аны токтотуп коюш керек деп айтчу да. Дайыма аргументке аргумент менен жооп бериш керек депчү. Өзү ошондой болчу да, себеби дайыма айныгыс цифралар, айныгыс аргумент менен жазчу. Анан ошо даярдыгы тууралуу айтып калбадыкпы? Алынбайке ушу жол бүгүндү жазарда сөзсүз мына улуттук китепканага барып даярданчу, баягы дүйнөлүк экономикалык журналдарды, гезиттерди алып окуп бүт баарын салыштырып, кайсы теманы жаза турган болсо, ошону сөзсүз карап, изилдеп, тарыхты карап, азыркы бүт баарын салыштырып, анан ушундай жазчу да, анан бизде кандай болуп атат деп, фактылар менен. Ошон үчүн жазган макалалары салмактуу, мындай каршы эчтеке айта албайсың. Ушун үчүн болду да. Мына менин эсимде, Атакан сен деле билесиң, мына Эркин, кыргыз журналистикасы эркиндикке чыгып, Эркин баштаганда аябай көп соттоштук биз. Ооба. Баягы туура эмес деп. Усубалиевке чейин соттоштук. Көп киши, депутаттар, анан жөнөкөй кишилер көп соттошуу болду да. Анан менин эсимде ушул Алынбайкени сотко берген ушу жалгыз эле Усубалиев болду да, раматтылык. Анан башка бир да киши Алынбайкенин жазганына кылапат айтып, ушул жери туура эмес, же бул жердеги келтирген цифрасы, фактысы туура эмес деп андай айткан болгон эмес. Себеби Алынбайке дайыма ошондой айтчу. Анан бир тамашасы эсте да,
биз ошо иштеп жүрөбүз. Эми Асаба агымды мектебинен аябай көп журналисттер чыкты. Тарбияланды ошол жерден, тарбияланып, такшалып. Биз ошо абдан популярдуу болуп турганда дагы көз өтүп кетти. Биздин бир кесиптешибиз, бизден бир топ жаш алдагы убагында абдан популярдуу болуп туруп, анан кичине баягы өзүнүн ошо популярдуулугуна таянып, антип мынтип анан мындай бир кечки бир кафелерде отуруп, антип мынтип анан милицияга түшүп калбайбы? Анан түшүп калса, анан баягы өзүнүн эме мындай күнөөсүн жууш үчүн силер деген ошентип оппозициялык кесип болгон үчүн мени ушинтип атасыңар, мени атайын ушинтип атасыңар деп ошентет да. Анан биз аны угуп, аны милициядан чыгарып, антип мынтип анан тиги эметип анан Алымбайке угуп анан күлүп атпайбы? Мен өмүр бою эле ошо мындай өзүм билген, көзүм жеткен нерсени айтып, жазып келдим. Мен башкача айтканда өмүр бою бийликтин жасаганына мен каш кайтарып, макул эмес жерин ачык айтып келдим. Бирок бийлик бир да жолу мени сен ушул жерден туура эмес кылып койдуң, сен ушу сотко беребиз деп ушу бир да жолу айткан эмес деп күлгөн да тамашасы. Анан ошондо бизде эми баягы айла жок да. Бийлик дагы билип турат да. Талашыш үчүн колдо факты болуш керек, аргумент болуш керек, аныкынан салмактуу болуш керек. Ошондо гана талашса. Ошого таянып турган жаш керек. Талаша албасаң, жөн эле куру сөз менен айтсаң, эл дароо эле түшүнөт да. Анан ошол Алымбайкенин өзүнүн мындай лабораториясы, иштөөсү ошондой болчу. Биз жаныбызда 10 жыл мен бир кабинетте чогуу отурдум. Анан материалды жазганы, иштегени, анан ошо нааразы болгон жерлери, ошол мындай өзү негизи Алымбайке мындай болчу да. Мүнөзү кырс абдан. Бирдемени кежир. Ооба. Бирдемени айтса кесе айткан. Анан ушундай бир мүнөзү бар болчу да. Анан жана материалдарды иштеп атканда, эми илгери ручка менен иштечү, кызыл жаян кылып, баарын аябай жазып, анан кийин кичине ачуусу келсе ачык айтып, ай, деп анан айтчу да. Силер качан цифра менен иштегенди билесиңер, ай. Миллион менен миллиарддын айырмасын билбейсиңер. Ошону жазганды туура жазыш керек да. Миллион менен миллиарддын айырмасы башкача болот жазганда. Сөз менен жазганда башкача, тамга менен, цифра менен жазганда башкача болот. Ошо бир эле нөлдөн ката кетип калат, ай. Деп ушундай бир көп оңдогон, ушундай эмелер көп болду да. Анан ошолордун баарын көрүп, мындай, анан кол жазмасы абдан сулуу киши болчу. Анан биз кесип чыгарганда бардык башка журналисттерден талапты катуу коюп, бол планга мен баягы өмүр бою эле Асабада деле агымда мен жоопту катчы болуп иштедим. Баш редактордун орун басары болуп иштедим да. Анан мен кесип чыгардым да өмүр бою эле. Анан баягы башка планга киргизип, бол сен батыраак бер деп айтып. Журналисттерди шаштырып. Батыраак ошентесиң да. Анан Алымбайкеге биз баарыбыз Мелис байке баштап мындай эркиндик мүмкүнчүлүк берчүбүз да. Алымбайкенин макаласы баш макала, ал акыркы учурда баягы мына эми кетет, басмага кетет дегенде берет деп анан ошону күтчүбүз. Анан Алымбайке ошондой даярданып абдан эметип анан көбүнчө ал өзүнө катуу сынчы киши болчу. Эми ишке ушунчалык олуттуу мамиле кылчу. Биз азыр бирдемени мындай сол колубуздун учу менен жазып коюп атпайбызбы, оңой жеңил желпи. Алымбайке антчу эмес. Ошо өзү дагы ошол берген интервьюсунда айтып атат, мен чоң макала, материал эмес, ошол кичинекей маалыматты, информацияны да мен кан менен тердин ортосунда жасам деп айткан да. Өзү ошол мына китепте ооба, келтириптсиз аны. Келтирдим. Себеби ал ар бир айтылган сөз бир 3 сөз айтылса дагы аягында анын фамилиясы турат да, Алым Токтомушев деген. Ошол жакшы чыкпай калса, туура эмес болуп калса, ал элден мурун өзү жаман болот да. Ушундай адамдар болот экен да, өзүнө ушундай мамиле кылганчы. Ошон үчүн жоопкерчилик, ишке болгон мамиле, анан тереңдик, бийиктик деген ушундай. Ошол мен ошол Венераны айтып атпайбы, жана тиги азыркыда актуалдуу депчи. Мен да ошол китепти даярдаганда бир кандай бир деңгээлде ошол Алымбайкенин дүйнөсүнө сүңгүп кирип, ошол сөздөр, ошол айткан стиль менен жашап, мисалы үчүн. Мына азыр бул журналисттер үчүн чоң сөз кылсак болот да, бул китепти мындай болочок журналисттер үчүн, азыр окуп аткандар үчүн, азыр иштеп аткандар үчүн деле бул мындай окуу китеп катары урунса болот. Мына стиль жактан, аналитикалык макалалар жазуу жагынан, интервью алуу жагынан, мисалы үчүн, тамаша да бар, тереңдик да бар, анан кенендик да бар, деңгээли башка, ушундай нерселерди үйрөнө турган жер көп да абдан. Жакшы. Ушул жерге да кайтып келебиз. Ошо менин эсимде, сиз айтып атпайсызбы, абдан кызыл жаянган кылып иштеп, жана майын чыгара депчи. Бир жолу мен дагы кесипке ыр алып барып, силерде көп барып каттап калдым анан. Алымбайке отурат, бир бөлмөдө Шайлообек Дүйшөев отурат, Жолдошбек Зарлыкбеков отурат, ал өзүм байкем кантип жасарын билем. Ал киши дагы мындай жалкоолонуп
көптөй жасат экен да, Шайлообек байке сулууга колу да. Ооба. Ал шытыратып эле бат эле жасып эле отуруп коет экен да. Анан ошондо да эмгекчилдигин байкадым да. Венера аскерде учкай айтып кетти, жана студенттер окуса деп атпайбы. Азыр эми журналистика тармагында телевидение болобу, гезит болобу, жанагы социалдык тармактарда болуп атпайбы. Ушул китептер кимдер окуса болот? Кимдерге керек? Студенттер баш болуп, же жөнөкөй окурманбы, же биздей журналисттерби? Кимдер ушуну окуса, мындай кенен маалымат алышат, кимдер тажрыйба ала алышат? Окумуштуу катары айтсаңыз. Бул китепти ким аскер айтып атпайбы, көбүнчө журналисттер окуса жакшы болот эле, анан журналист болсом дегендер окуса жакшы болот эле депчи. Бирок бул китептин ичиндеги мазмун андан дагы кенен да. Бул китепти социологдор окуса болот экен. Ошол 90-чы жылдардан бүгүнкү күнгө чейин мында эгемен Кыргызстандын мында бир тарыхы, социологиялык тарыхы жатат десек болот да. Бул бир экономисттер окуса болот экен. Себеби дегенде ошол мезгилдеги жанагы тиги менчиктештирүү араны жүргөн учурда баардыгы сандар менен турат да. Алган кредиттер, алган кредиттердин каяка жумшалганы, анан канча тиги ишкана кантип, канча сомго тиги менчиктештирилип кеткени, ошол боюнча. Анан жанагы кыргыз таанууга кызыккандардын баары окуса болот экен. Себеби дегенде ушул багы 70 жыл башка системада жашап, анан өз алдынча мамлекет курам деген кыргыздын менталитети жатат да бул жердечи. Бул кыргыз кандай, бул кыргызга эмне жагат, эмне жакпайт, бул качан тиги ошол тамаркасын иштетип өзүнчө оокат кылып кетет. Башкача айтканда, ошол экономикадагы либералдык багыт бар да, мына ошол мезгилдеги жакынкы Сингапур, Малайзия, мына Кытай өнүгүп аткан экономикада өзүнчө бир жол бар да. Либералдык экономика деген. Мына ошол жөнүндө айтылат да бул жөндөчү. Бул жерде анан кадимки эле Япониянын тиги мисалында, анан ошол Япониянын Мейдзи доорундагы жерди кантип иштеттир, агрардык реформа, Кыргызстандагы агрардык реформа жөнүндө айтып келип, анан ошолордой кылбайлыбы деген сонун ойлор бар экен да, аргументтерчи. Анан тиги ошол канча жыл өттү, 30 жылдай өтсө дагы тиги Алым агайдын айткандары туура чыгып атат да. Карап отурсакчы, азыр туура чыгып атат да. Ошол мезгилдеги багы экономикалык, саясий жактан багы туура эмес багытта кетип аткандар аякта аябай курч сын менен салыштыруулар менен берилип атпайбы? Анан ошол боюнча эле айтылып кетпептир да. Мына бүгүн ошонун баары туура чыгып атат да. Бул жагынан булар деген мен эмне үчүн жана жогоруда сөзүмө айттым, булар алдыны көргөн экен кыргыздын алдын депчи. Эмне болот, кандай күн көрөт, кандай тиги заманга туш келет деген нерселерди макалаларында айткан экен да. Аябай кандай күчтүү аналитика бар да бул жердечи. Анан биз жогоруда айтпадыкпы, бул текст, өрнөктүү тексттин артында аябай кандай чоң билим жатат. Эмгек жатат. Бул жөн эле изденүү жатат. Аябай кандай чоң билим, интеллект жатат. Ал жөн эле адам жакшы сүйлөп же жөн эле адам жакшы жаза бербейт. Ал чоң бир аябай кандай бир казынасы бар адам гана ушундай тексттер жаза алат да. Ансарындай биздин эң мыкты деген адабиятчы же жазуучуларыбыз эле Лев Толстой менен Чехов менен токтоп калчу да, чынын айткандачы. Анан эле күчөп кетсе Гоголь, анан эң кыйыны Достоевскийге жетчү да. Тиги Анна Ахматова, Марина Светаева деген, Райнер Рильке деген жер жөнүндө, Пастернак жөнүндө кийин эле сөз кылып калды да. Кийин эле сөз кылып калды. Сөз кылышы менен тааныш эмес болчу да. Тиги Алмагай көрсө ошолордун баарын билчү экен да. Билмек турма котору, мына эми жакшы. Пастернакты бул аябай сүйчү экен. Аябай сүйчү экен. Жолдошбек байке бир жолу бир китеп мага белек кылды. Көрсө аны кийин угам да. Алым Токтомуштун үйүнөн көргөзбөй алып келген экен да. Бул Пастернактын китеби. Мага жасылган турат ошол, мага кол тамга жазып берген. Экөөбүз баягы жердеш болуп, экөөбүз тең ыр жасабыз, анан жесте деп көп барат экен да, шербете же. Анан акырын көп китептерди ошо жактан алып келип, китепканасындай көбөйтүп дегендейчи. Эми баягы бул китеп макалалары, Алым Токтомуштар ушул бир муун болуп келишкен да, жана Тургунбай Эргешев, Табылды Муканов, Аман Токтолуп 2 жаштан, 3 жаштан айырма.
кичине Бирок айырма да. муун, Анан Алым агай, азыр ошо боюнча сиз да сүйлөйсүз го. Алым агай ушул жалаң ырдын артынан түшкөндө жана мен бир эле сабын окудум. Жолдогулар деген эле жупкадай китеби чыккан, Андан кийин жана эски дептер. Эски дептер, ооба. Анан эми буга келаткансынын себеби жубайы Шербет эже. Сизден сурагым келет да эми бир эс алган күндөрү Алым байке дагы чечилип көп сүйлөшө берчү эмес да ар ким мененчи. Үй бүлө жөнүндө. Эмнелерди айтчу эле, жалгыз кызы бар эле. Анан эмне мындай ичинде жүрөгүндө эмне өйтчү эле, эмнени айтчу эле. Баягы Шербет эжени көбүрөөк колдоду да, ыр жазсын деп, ал киши да ооруду жүрөгү. Аны эсиңиздеби эмнелер жөнүндө сүйлөшчү эле? Эми Сизге чогуу турганда. Алым байке менен Шербет эже бир кыргыздын маданиятында, адабиятында бир чанда жолуккан жубайлар экен да. Себеби экөө тең акын, экөө тең таланттуу, жөнөкөй эмес, мисалы. Жөнөкөй. Адетте бирөө таланттуу болсо, бирөө жөнөкөй болсо, билинбей калат да. Баягы атактуу таланттуусунун аты чыгып кетип, беркиси билинбей калат. Бул экөө тең ошондой болчу да. Анан так эле жана өзүң айтмакчы Жолдошбек байке ошо Алым байкеникине көп барат. Анан бизге келип анан айтып калат да. Анан кийин эстемдерткине да. Анан булардын урушу башкача дейт. Булардыкы эрди катын урушат да, мисалы казан аяк тигинде эмне талашып. Булардын урушу башкача дейт. Булар урушса ыр талашып урушат. Тигинин котормосу жакшы, баланча бул котормо андай болбой калган, баланчанын ыры түкүндөй болуп калган. Жок деп анан экөө урушу экөөнүкү ошо дейт. Башкалар деген оокат, турмуш тиричилик, бирдеме сиздеме тууган катыш тигип деп урушат да. Булар ыр талашып урушат. Экөө мунун котормосу жакшы, мунун ыры жакшы, жаман деп урушат экен, ушуларды көрдүм деп айтып келген да байкуш Раматылык Жолдошбек байке. Анын сыңарындай мындай Алым байке өзү жана айтып атпайм, бул кадимки эле кыргыз, бирөөгө билимдүү, мындай деңгээли башка кыргыз да. Анан жанакы Шербет эженин да ден соолугу жакшы эмес болчу да. Анан бирок таланттуу экенин билет. Себеби анан ошого колдон келишинче шарт түзүп, колдон келишинче колдоп, ден соолугуна карап, анан кийин ошо экөө мындай эр шаркак жашады да. Экөөнүн ортосунда ошо биз үйгө барып келип ошо жана калчубуз, ошондо дагы көрчүбүз да. Ушундай бир мамилеси аябай бир ушунчалык түшүнүктүү, такыр башкача да. Сүйлөшсө ошондой эле болчу. Мындай талаш тартыш же бир мындай тамак аш бирдеме ушундай турмуш тиричиликтүү сөзү болчу эмес да. Алардыкы ошол ким кандай китеп жазды, кандай ыр жазды, мисалы үчүн кимдер келатат, ушулар жөнүндө сөз болчу да. Анан эми Шербет эже дагы абдан таланттуу акын да. Ошол өз муунундагы ошол Роза Карагулова, Роза Мукашева, Сагын Акматбекова, Айгүл Узакова деген акындар менен тең чыккан. Ошолордун арасынан дагы абдан жаркырап күйүп турган жылдыз да өзүнчө. Таланты менен бөлүнүп. Таланты менен, анан жазганы да башкача да. Алым байкеничи, мисалы үчүн Алым байкенин мындай мен поэзиясына көп тиешем жок, бирок эми мен жакшы да окуйм, жакшы. Алым байкенин ырычы ошо жана эски дептер деген китебин окусакчы, бир укмуш да. Мына Толстой жөнүндө жазганын окусаңар болот. Карт Уитменди туурап дейт. Анан жана турмуш, жана убайым, тилек, сонун ырлары бар. Эми билесиң да сен. Абдан жакшы. Анан бир биздин кадимки кыргыз акындарында мурункусунда деле, кийинки муунда деле кездешпейт андай ойлорчу. Көрсө ал мындай экен да. Жана Венера айтканда ал деңгээл, ал билимден болот экен. Эгер билимиң болсо, анан турмуштук тажрыйбаң болсо, башкаларды билсең, анан өзүң ой айткың келсе, поэзияда да ошол ойду айтат экен да адам. Поэзияда ой айтыш керек да. Мисалы жөн эле уйкаштырып эле жеңил-желпи сөздөр менен айтып койсоң, ошол жерде айтылып калат да, кетет. Ойду айтыш керек, чоң. Алым байкеники ошондой болчу да. Анан мен да бир таң калган жерим, таланттуу адам, эми Алым байкени гениалдуу десек болот. Мына жазуу өнөрүнүн бардык саласын алып көрөлү, мынакей адабиятчы катары. Эң сонун макалалар билесиң. Макалалар. Мидин тууралуу жазган, Байдылда тууралуу жазган, Тургунбай Эргешев тууралуу жазган, Жалил Абдыкадыров тууралуу жазган эң мыкты макалалар бар. Адабиятчы катары. Адабиятчы катары. Анан кийин өзүнүн ырларын карап көрсөң. Акын катары. Акын катары. Такыр башкача. Котормолорун карап көр. Ооба, чыгыштын жана хафисин. Чыгыш жылдыздары, Полтава, Пушкин эми укмуш которгондо азыр дагы үлгү катары котормос. Үлгү катары которгон. Аны публицистикасын карап көр.
мына публицистикасы ошо мен берки акындык жагына, котормочулук, адабият жагына тийишкен жокмун. Эми аны ошол жактын адистери чыгарса дейм да. Ошол жагда эмгек абдан бөлүнүп турат абдан. Публицистикасы мынакей ушундай нерсе, ушул унутулбаш керек деп башкалар билиш керек деп анан ушул китеп чыгып калса экен деп биз жүрдүк да. Эми мисалы билбейм, башка киши болсо арадан 11 жыл өтүп кетиптир ай деп таштап коет беле. Бирок мен убакыт өтүп кетиптир деп. Анткенге менин эметим, уятым анан ошол кишинин арбагы жол берген жок да. Рахмат. Жакшы. Венера айым, сиз окумуштуу катары Алым Байкебиз жана Жол бүгүн деген китебин тии Союз убагында эле 81 кайсы жылы менде бар, сары китеп жука. Жолдогулар деген китебичи. Жука эле алды. Кичинекей эле китеп, бир 20-30 элер бар, кичине кыска-кыска. Анан акын катары, ошондой эле котормочу катары, акын катары кандай баа бересиз? Мен сөздү кичине башка жагынан баштайынчы. Азыр ойлонуп отурам да, аскер сүйлөп атсачы, баягы кыргызда сөз бар го, атаң өлсөсүн, атаңды көргөн өлбөсүн депчи. Ушул бекер элден айтылбайт экен да. Себеби адам таза жашаса, таза эмгектенсе, ал аны эскере турган адамдар көп болот экен да. Чын дилден эскерип, Эртеби кечпес дейт, Эртеби кечки унутулбайт экен, сөзсүз жерде калбайт экен да. Анан мен ушуга аябай басым жасагым келип атат да, себеби бизде ушундай бир акыркы учурларда күнүмдүк турмушуна эле кызыгып, күнүмдүк кызыкчылык, күнүмдүк жыргалчылык эле алдырып ийген бир тенденция байкалат го. Таланттардын арасында деле, журналисттердин арасында деле. Бирок Алым агайдын ошондой эч бир ушунчалык бир инсан катарында таза киши экен да, инсан катарында терең, анан бийик киши экен да. Бул эч кимге бир жагынайын деп деле ойлоптур. Бул сыйлыкка жетсем деле ойлоптур. Ошолор башкалар отурган төргөдө мен да ошол жерден даамсызсам деген ой болбоптур бул кишинин. Бул таза эмгектенген киши экен да. Мен ошол себептен аябай сыйым чоң да Алым Токтомушевка. Аябай анан калса ушундай адамдар биригип, өздөрүнчө да бир топто болуп жүрүштү булар. Салжан Жигитов агай, Эсенбай Нурошев, Аман Токтогулов, мен билгенден, Мурза Гапаровдор, чыныгы таланттар. Булар мындай ушул адабиятка эмгек кылган адамдар экен, ушул кыргыздын сөзүнө эмгек кылган адамдар экен да. Мен ошону айта кетейинчи. Анткени бул ар бир сөз, мындай стиль, таза сөз, таптаза мазмун, анан ашыкча бир сөзү жок жазылган мындай бир тексттерди жазуу, албетте бул оңой эмес да. Бул чоң талант дагы, чоң чеберчилик дагы да. Анан бизде мындай бир сөз бар да. Ошол элдин арасында, адабиятчылардын арасында да айтып калат. Салжан Жигитов агай ар кайсы жанрларда иштей берип, ошол бир жанрында өтөсүнө чыккан жок деген бир туура эмес да булчу. Ал эмнени кармаса, ошонун өтөсүнө чыккан киши да. Алым Байке деле ошондой. Мен ошону айткым келип атат. Майын чыгара жазган, кайсы жанрды иштесе да. Илим жазса, илимдин майын чыгарган, тиги ыр жазса, ырдын майын чыгарган, публистикалык макала жазса, анын майын чыгарган. Ушундай бир багы таланттуу адам бардык жагынан таланттуу болот экен да. Бекер айтылбайт экен да бул сөздөрчү. Мен ошол сөздү Алым Токтомушев агайга айткым келип атат да. Анткени Алым Токтомушевдун мына азыр публистикалары жөнүндө сөз кылып атабыз, суктанып, бул ошол мезгил өтсө дагы эскирбеген, бул оңой нерсе эмес да. Мезгилдин каттамында калып кетпеген публистика, публистика бул оңой нерсе эмес. Бул бир жагы. А экинчи жагынан котормолору. Котормолору бул өзүнүн багы диапазону кенен киши да. Ошо дүйнөлүк адабиятка аябай жакшы түшүнгөн, дүйнөлүк адабиятты кыргыз поэзиясына алып келген кишилердин бири да. Мисалы үчүн Рилкенин ырлары, Цветаевдин ырлары, анан өзү жанагы чыгыш поэзиясында которгон. Чыгыш поэзиясында Поэмаларды которгон. Ооба. Кайсы бир деңгээлде чыгыш поэзиясы мурда таанышыраак болчу, батыштын жанагы диссиденттик көз караштагы акын жазуучулары чынын айтканда бизге жеткен эмес да. Ахматова, Цветаева, Пастернак. Алар жеткен эмес да. Бул эгемендүүлүктөн кийин, эгемендүүлүктүн экинчи чейрегинде анан кенен таралып баштады да. Аны мойнуңа алышыбыз керек да. А булар ошого эртерээк жеткен экен да. Фолкнерге, Кафка, Камюларга булар эртерээк жеткен экен да. Булар ошол дүйнөгөчү. Мен ошону баса белгилегим келип атат. Ушул Алым Байкенин муунундагы андан улуу деле кийинкилер бул китептерди издеп таап, биринен колунан, мисалы Ахматованын китебин, Пастернактын китебин биринен бири алып, табылчу да эмес да экен да ал китептер. Булар эме болчу да. Анан окушчу экен да баягы. Пастернакты окудуң беле же
Кара базар деген бар эмес беле? Черный рынок, кара базар Ооба. деп. Баягы ачык-ачыгычы эмес, тыюу салынып, анан колдон колго өткөрүп, бири-биринен алып, издеп таап ошондой китептерди окушкан да булар. Анан бул кишинин жанагы Көл түнү, ооба лирикасы, Ооба. бул кыргыз поэзиясындагы сүйүү жөнүндөгү, мындай лирикалык жанрдын бул классикалык эми үлгүсү да, классикалык үлгүсү. Мында эч кандай бир пафос жок, эч кандай дидактизм жок, эч кандай бир уйкаш кууп кеткен жери жок. Бирок ушунчалык муңайым, ушунчалык бир адамды ойго түрткөн бир сүйүүнү мындай философиялык жактан, сүйүүнү интеллектуалдык жактан мындай жүрөгү менен жазган ырлар болуп эсептелинет да. Мындай ырлар аз, өтө аз мындай ырларчы. Ошон үчүн мындай да, баягы Кырбаядовду айтышат го, бир эле теге акылдан горе атмас, акылдан азабы менен эле бир эле чыгармасы менен, бирок түбөлүккө классик катары калып кеткен адам да. Бул Салжан Жигитов агай, Алым Токтомушевдор, булар ушундай инсандар да. Булар бир ыр жазса дагы ошонусу менен кыргыз поэзиясынын тарыхында калган инсандар да буларчы. Жакшы, бизге берилген убакыттагы 4 мүнөт убактыбыз бар. Аскер, Алым байке баягы өзү ишенген, бир устат катары көргөн адамы ким эле? Салижан Жигитов болчу. Мен ошодон устаттык мамиле тууралуу айтып кетейин. 2012-14 жылдар Жантөрө Сатыбалдиев премьер-министр кези Алым байке ошо кезде башка жакта иштеп аткан болуш керек да, агымда эмес. Анан бир күнү мага келди. Салижан Жигитовдун сабактары деген китепти түздүм, бирок каражат жок болуп атат дегендей мындай депчи. Анан жүрүп эле, анан кайра бир аз убакыт өтүп эле келип калды. Ой, таптым, мен каражат таптым деп. Анан эмне болду, ким берди десем айтты. Жантөрө Сатыбалдиев ошо премьер-министрге Султан Раев байке айткан экен да, ушинтип десе, анан ошол китеп чыгарганга 90 000 сом бөлүп бериптир. Деп анан ошентип анан ушуну чыгарабыз деп калды. Анан Алым байке келген айттым, байке дедим. Ал жакшы, алда чыксын. Бирок сиздин дагы өзүңүздүн деле моундай публицикаларды чыгара турган жерде элек да. Биз сиздикинде чыгарбайлыбы деп айттым да мен. Десем, ай, меникин кое тур. Салжан агайдыкын чыгарып алалык. Салжан агайдыкын чыгаралы деди да. Анан Кудай жалгап акча которулуп, бат-бат эле китеп чыгып тарап калды. Анан китептин бет ачарын өткөрдүк баарыбыз, консул деген ресторанга да барып, Жантөрө Сатыбалдиев, жана ким эле, Мурзу Бурайымов деген аксакалдар баш болуп барып өткөрүп калдык. Ушундай жакшы болуп кетти да. Өзүнүкүн ойлогон жок. Мен ошондо эле айткам, ай сиздикин деле чыгара турган жерде элек десек, издесек табылмак ошо кезде деле каражат. Ошондой болду да. Анан бирок эми анан ушундай болуп калды, көз өткөндөн кийин анан мен ушундай болуп акыры ушундай чыгып атпайбы азырчы. Эми бул кишинин сыйлык боюнча дагы мамилеси башкача да. Жанагы көптөр айтпайт. 1,5 мүнөт убакыт бар. Жанагы эмгек сиңиргенди алганда да баш тартып, документтерин бербей да уктум эле. Ал ошол, ушундай эми да 10-жылы бийлик алмашып калып Роза Отунбаева эжеке президент. Анан тиги мен отурсам эле Боке Раматлык Болот Шермага чалды. Аскер ушинтип Алыкең чалкасынан кетип атыптыр. Дай сен албайм деп эле. Сыйлыкка көрсөтсө албайм, мага керек жок деп атты. Сен деди, давай документтерин ал, сен жыйнап бере кал деди. Анан Бүбүкан эже Досалиева ада раматлык болуп кетпеди, жана жооптуу катчы болуш дейт сыйлык берген жерде. Анан ошо дагы айтып, анан мен айттым, Алым байкеге чалсам, айттым, мага эмне кереги бар сыйлыктын деди. Мен 60-тан өтсөм, азыр эмне кереги бар деп, анан жок кереги жок деди. Анан мен айттым, Алым байке, сизге эчтекенин кереги жок, мага паспортуңузду эле берип коюңуз. Мен баарын өзүм жасайм деп, анан паспортун алып, тиги эми кагаз көп да сыйлык алыш үчүн азыркы. Анын баарын бүтүрүп тапшырып, анан 2010-жылдын ошо 28-декабрында указ чыгып, анан тапшырып алып калып атпайбы. Бирок азыр ошол негедир айтылбайт, себеби өзү маани берчү эмес да агачы. Ушуга да маани берчү эмес. Сыйлык анан артынан кубалап, анан ага бирдеме акча тыйын кошулат экен деп жүргөндөр да бар да азырчы. Рахмат. Андай эмес болчу да Алым байке. Рахмат сиздерге. Сиздер менен сүйлөшүп эле отургум келип атат. Экөөңүздөр тең куюлуштуруп, сонун укулуктуу сүйлөйт экенсиздер. Эң башкысы мына сиз чоң эмгек жасадыңыз. Аскер, бар болуңуз. Алым байке арбагында ыраазы болсун сизге. Анан телекөрүүчүлөргө айтып коелу, буйруса 13-декабрда Алыкул Осмонов атындагы Улуттук китепканада буйруса ушул Алым Токтомушевдун Жол бүгүн деген китебинин бет ачары болот. Мүмкүнчүлүк болсо келиңиздер, китепке ак жол каалайлы. Бар болуңуздар. Ийгилик каалайбыз.
Сиздер маектерге көңүл бөлдүңүздөр, кайрадан аманчылыкта көрүшөлү, бар болуңуздар.